табииндер, сахабаларды көрген табииндер келип Ибн Аббастан сурады. Ашура күнү туурасында эмне дейсиз? Ушул күнү туурасында бизге айтып бериңчи. Бул күнү кандай болот? Дегенде Ибн Аббас айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Ашура күнүнүн орозосун башкалардан артык көрүп туткандарыны, Рамазан айынын орозосун сагынгандай башка күн жана айдын орозосун сагынгандыгын көрбөдүм деди урматтуу. Демек пайгамбар салам ушул Мухаррам айындагы орозолорду бардык орозолордон ыйык, артыгыраак деп кармаган. Эми урматтууган, өткөндө айттык, дагы айтабыз. Ашура күнүнүн 10 күнү, 11 октябрга туура келди. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: ким Мухаррам айынын 10 күнү, ачык айтканда Ашура күнү, кедей адамдарды кубандырса, кедей адамдарды сүйүндүрсө, Аллах Таала ошол адамды кийинки жылга чейин кубанычка бөлөйт дейт. Бул күн ушундай күн. Кубанычка бөлөйт. Ким жетимдин башыны сыласа, ушул күнү жетимдин башыны сыласа, Аллах Таала ал адамга жетимдин ар бир тал чачынын эсебиндей сооп жазат. Даражасын көтөрөт. Ким Ашура күнү бир момундун оозун ачтырса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үммөтүнүн бардыгынын оозуну ачтыргандай сооп алат деди урматтуу. Бул күн ушул күнү үй бүлөнү кубандыра турган күн. Албетте, өткөн замандарда урматтууган жалпы адамдар динге бекем болгондуктан кедей бай ар бирөөсү ушул күндү белгилеп орозо кармаган. Ошондой кедейлердин бирөөсү азыркы 10 күнүн айтып, Ашура күндөрүнүн толук фазилетін айтып балдарыны тарбиялаган. 10 күнү келгенде кедей адам, жаш балдары бар, жаш наристелери бар. Ашура күнү келгенде жаш балдары чуркап энесине келди. Энеке бай, бүгүн Мухаррам айынын 10 күнү, Ашура күнү экен. Коңшулардын аталары жүзүм, алма, ар кандай продуктаны алып келип балдарыны кубандырып жатат. Энеке бай, атама айтыңызчы, ушул күнү бизге дагы бир нерсе алып келсин. Майрамдайлы, эл катары бир нерсе жейли. Башка күнү жок болсо макул, биз ыраазы болойлу, шүгүрчүлүк кылайлы деди. Билебиз, бала энеге жакыныраак болот. Бул сөздү айткандан кийин энеси дагы, ооба, бүгүн Мухаррам айынын 10 күнү экен. Макул, атаңа айтайын. Атасыны чакырды, атасыга айтты. Атеке бай, бүгүн Мухаррам айынын 10 күнү экен. Балдарыңыз кошуналарды көрүптүр. Продукта кылып балдарыны кубантып жатат экен. Сиз экөөбүз дагы балдарды бир аз кубандырып койбосок болбойт. Кандай дейсиз? Макул, бирок колубузда эч нерсе жок. Кандай кылайлы? Экөө кеңешти, аял айтты. Кошуна бай бар, көчөнүн акырында кошуна бай бар. Ошондон барып туруп бүгүн Мухаррам айыны экендигин эскертип, ошондон карызга акча сурап көрүңүз. Азы берип туруң, анан башка күнү эптеп үзөрмүн деп айтып көрүңүз. Балким берип калар. Бериши мүмкүн Мухаррам айы. Билсе берет. Макул, мен барып келейин. Сен жай намазда отуруп дуа кылып тур деди. Ата жөнөдү, балдары кубандырып, атасыны узатты. Ата барып келесиз де, ооба барып келем. Кедей адам байдын дарбасына барып дарбазадан такылдатты, бай чыкты. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Кош келипсиз, кошбак болуңуз. Жүрүңүз үйгө. Жок, мен бир аз ашыгыраакмын. Эмне болду? Бүгүн Мухаррам айынын 10 кечеси экен деди. Кедей. Бай таң калды, ошондойбу? Ооба. Иш менен алек болуп, дүйнө деген ушундай экен да. Кайсы күн болуп атат, иши кол бошобойт. Ошого мен балдарымды бир аз кубандырып коеюн десем, колумда эч нерсе жок. Бир аз акча берип тура аласызбы? Карызга. Мен аны болгондо кайрадан сизге алып келип берем, үзөмүн деди. Бай, макул, берем. Бирок азыр мен кичине иш менен алек болуп жаттым эле. Сен пешинге келгин, пешин намаздан кийин келгин, мен даярдап коеюн деди. Макул болот. Кедей сүйүнгөн бойдон үйүнө кайтты. Барды, балдары күтүп алды. Ата эмне болду, бердиби? Ооба балам, берет экен. Азыр жумуш кылып жатыптыр, колу бошобой жатыптыр. Пешинден кийин кел деди. Пешинден кийин келсем, даярдап коет экен деди. Балдары сүйүнгөн, кубанган бойдон чуркап энесине сүйүнчүлөп келди. Эне берем дептир. Пешин намаздан кийин берет экен деди. Эне дагы алхамдулилlah шүгүрчүлүк кылды. Бул кедейдин үй бүлөсү кубанган себебине, кубанганын Аллах Таала көрүп билип турган зат. Аллах Таала периштелерге өкүм берди. Силер ушул кедейдин үй бүлөсүн кубандырган байга бейиштен хан сарай салгыла деди. Бейиште бай үчүн, мусулман бай үчүн хан сарай салына баштады. Албетте балдар күтүп турат, намаз окуп алды, чуркап келди. Ата пешин болду, бара калбайсызбы? Бир жака кетип калбасын. Макул, биз пешинде окуп алайлы. Ата эне пешин намазын окуду.
Emne kılayla. Ayal aytı barıp geliniz, men zikir kılıp dua kılıp durayın. Barıp surap geliniz. Kedey keldi darvazanı tıkıldattı, bay çıktı. Assalamu alaikum ve alaikum assalam. Canağa keldim ele. Keçiriz. Hiç bir boş oy jatam. Dünya degen uşunda eken da. Asır namazga kelgin, men oşonu dayar kılıp koyam. Kelip alıp kete veresiz dedi. Makul eş nesemez jetişebiz boldu. Barıdı. Baldarı kütüp aldı. Ata emne oldu? Balam boşovoy jatıptır. Asırı namazdan keyin barsam dayardap koyat eken dedi. Baldardın manayı biraz düşkönдөй boldu. Biroq kanday bolsa dagı çürkap enesine kabar berdi. Eneki vay azı berbeptir. Anan asırdan keyin beretken. Makul balam. Asırdan keyin bolsa dagı jakşı bolot. Azı men dagı orozomун, ataң dagı orozo. Asırdan keyin barsa akçаны beret, ataң bazarga barıp, oza çarga çeyin türünün nesini alıp kelet. Anan çoğu olturup jeybiz. Makul bu, makul. Ura, balдар uşunçalık suyunu uşunçalık kubandı. Bulardın suyungönünü kubangandan körgön Allah Taala periştelerge öküm berdi. Asır namazga çeyin beyişteki han saray bütsün de öküm berdi hurmatly tuğan. Ya Allah. Mına oşentip albatta vakit degen vakit көп ötmey asır namazı dagı boldu. Balдар kayradan çürkap ata enesi geldi. Ata enesini aytты. Ata kebay atasını aytты. Asır namazı boldu, barıp kelbeysiz. Makul. Biz asırı da okulaylı. Asır namazını okudu. Andan keyin dagın siz barıp geldiniz, men jay namazının üstünde oturup durayın. Ene jay namazının üstünde kaldı. Balдар atasını uzatıp çıktı. Ata kedey adam baydın üyüne jönödü. Jaş baldarı kıyaldana başladı. Azır atam cüzüm alıp kelse men jeymin. Anda alma alıp kelse men jeymin. Çoğun ayta yok bardığız ortogo koyup jeybiz. Talaşpaybiz, talaşkan bolboyt. Çoğu bardığız ata ene morozo alar jeyt, anan biz jeybiz. Oşintip kıyaldanıp turgan uçurda kedey baydın eşigini takıldattı. Bay çıktı. Biroq janagı bay yok. Kavağı salıngan. Manayı yok. Uşunçalık açulangan. Emnege keldin? Janagı işler boyunca. Kaysı iş? Bugün Muharram ayının 10. keçesiyle. 10. olsam ne oluptur? Men sizden kişine akça karşı suradım de. Ertemeden kelsem peşinden keyin kel dediniz. Peşinden keyin kelsem asırdan keyin kel dediniz. Asırdan keyin boldu, emi keldim. Degen uçurda bay açulanıp aytты. Tüşünbөгөн ahmak ekensin go. Jogol, sana bere turgan akçam jok dep darvazаны tarak etip jattıdan kirip ketip kaldı. Ya Allah. Albatta bul jabılgan darvazanın doğuşu atanın жүрөгүнү teşip ketти. Ata bir kadamdagı aldıga dagı arkadagı jılalbay kaldı. Bul doğuş kudum ele üydün içinde olturgan enenin жүрөгүнө dagı тийгендей boldu. Ene bir nerseni sezgensip kolunu kötörüp dua kıla başladı. Ya Allah, özünden başkaga bizdi korkulma. Ya Allah, albatta bugünkü Muharram ayı, Müslümanlardan ayı. Jalpı Müslümanlar zulümlükten kutulgan, Adam aleyhisselamdın tovası kabul kılıngan, ulu kündörü, uşul günü baldarızdı kubandırıp koyu dedigele. Ya Allah, özün bergin dep ene dua kıla başladı. Baldarı kütöt, keçkire başladı, ata yok. Kiçine balası çurkap enesine geldi. Ene kebay, atam yok ko. Kelbey jatat ko. Ene kansedagı balasını jorotunun hareketini kıldı. Balam, ataң akçаны alıp bazarga ketken bolsa gerek. Bazardan türüdü tümen nerselerdi alıp jatkan bolsa gerek. Kel, sen dagı kolundu kötörüp Allah'tan surap dua kıl, Allah dualarыңды kabul kılat dedi. Jaş nariste, kiçinekey. Apapakay, kiçine kollarını kötörüp, kudum ile ya Allah maga beri degensip doğuşunu çıkarbastan oğuzunu kıymıldalıp, erinderini kıymıldatırıp Allah Teala'dan dua kılıp suraydı. Ene balanı körüp durup bir jagıdan kubanat, bir jagıdan kaygırat. Kubanganı uşunday jaş mezgilden ata enesine aytkanını kılıp, dinge kelip Allah Teala'dan da jardam surap dua kılıp jatkandığına kubanat. Biroq uşunday ulu күнү коңушулардын бардыгы түрүдүү түмөн нерселерди жеп кубанып жатат. А болсо мунун балдары эч нерсе жейилек. Эртеден бери кечке күтөт, эч нерсе жок. Анысына кайгырып ыйлайт. Кедей байдын эшигинин алдында турат. Я Allah, эрте менен келсем абетте кел деди, пешинде кел деди. Пешинден кийин келсем асырдан кийин кел деди. Асырдан кийин келсем eşigini jabıp ketip kaldı. Men bunun aytkan sözdön büt bardığını baldarıma ayttım ele. Beret eken dedim ele. Beret eken dep aytkan baldarıma aytkan men jalgançımın bu. Je berem dep aytkan bay jalgançı. Ya Allah, men baldarıma kantip baram alar joldun boyunda kütüp turat dep ata ыйлай başladı. Albatta kedeydin bir üy bilen ıylagan ıyı 7 kavat asmandı teşip öttü.
Perişteleri dürbelenge düşüp kaldı. Albatta Allah Taala hiç kimge muhtaç emez. Allah bardık nesige kadir. Allah kaçan qaysı vaqtda emneni kanday kılam dese dal oşonday kıla alat. Oşol uçurda Allah Taala oşol köçedegi üyünde tınç yatkan baydın yüreğini teşti. Bayga aytты, çık eşikке çıkkın dedi. Baydın kulağına жаңыrat üydön. Eşikке çık degen doğuş жаңыrat. Bürü kattın bolayın dese kayra жаңыrat. Eşikке çık. Bay çocup ketip eşikке çıksa koşnası kedey iylap durat жерди karap. Kelip sırada koşuna emne oldu. Tınçılık mı degi? Baldarыңыз кайтыш болуп калдыбы? Өлүп калдыбы? Жардам керекпи? Эмне керек? Же бул байга карыз болуп туруп билнесеңизди таптырып койдуңузбу? Алдырып койдуңузбу? Айтың, мен жардам берейин деди. Кедей болгон окуяны болгондой айтып берди. Кафир таң калып сурады. Сизге канча керек эле? Ушунча эле болмок. Болду, аны мен берем. Чыкты, үйүнө кирип туруп кафир бай кедей сурагандан 3 эсе көп акчаны берди. Мына siz baldarыңызды кубандырың. Мага кайрадан алыштын кажети жок. Мага карызмын деп эсептебеңиз. Бул менин кошуналык милдетим деп туруп берди, кедей үйүнө кетти. Албетте түн көрдү. Мусулман бай түндө уктап жатып түш көрдү. Түшүндө мына хан сарай саңа салынган, сен үчүн бүткөн, бирок сен акырында келип туруп бербей койгон себептен бул хан сарай саңа эмес, кафир кошунаңа өтүп кетти деди. Musulman bay tаңдын атышыны күттү. Таң атышы менен чурукап барып кафир байдын эшигини такылдата баштады. Даңгылдата баштады. Кафир чыкты, кошуна тынчылыкпы. Сөзгө келбей салам бербей туруп айтты. Кедей кошунага канча акча бергенсиң? Эмне болду анчалык? Айт, ошондон 3 эсе, 5 эсе кылып туруп мен сага кайтарып берем. Деген учурда кошунасы айтты, башын чайпап туруп, "Жок, сен көргөн түштү мен дагы көрдүм. Ал хан сарайды эч качан мен саңа бере албаймын. Мен бүгүндөн кийин ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах, мен мусулманмын" деди урматтуу тууган. Уайдат аттың арман кылды, өмүр бою башыны сеждеден көтөрбөстөн өттү, канчалаган акчасын кедейлерге таркатты, бирок кеч болуп калды эле урматтуу тууган. Мындай хан сарайга жете албай калды. Ошондуктан урматтуу тууган, албетте бул окуя бардыгыбызга үлгү катарында гана. Кудайга шүгүр, сиз бизде бар. Байларыбыз кулагыңызга кулак сырга билип коюң, Алла өкүм берген кедейдин акысыны бериң, закатын бериң. Бүгүнкү күнү динден алыс болгон себептенби, же дегеле динге көңүл бурбаган себептенби, байларыбыз кедейдин акысыны бербеген себептен, закатыны бербеген себептен, Аллах Таала кедейдин кызы кийбеген жыртык кийимдерди байлардын кызыга мода кылып кымбат кийимде кийгизип койду урматтуу тууган. Кымбат баада кийгизип койду. Ойлонуңуз. Алар эмне үчүн жыртык жынсыны кийип жүрөт? Мода дейт. Аны кедейдин баласы кийбейт, аны кедейдин кызы кийбейт урматтуу тууган. Бирок сиз өзүңүздү байлыгын бар чиренген себептен ауратын ачып туруп Аллах Таала берип койду. Бул кулагыңызга кулак сырга урматтуу тууган. Бериңиз. Аллах Тааланын өкүмү келе турган болсо, ошол заматта бардыгын каалайсыңбы, аткарасың. Бирок Аллах Таала ыктыяр берди. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Аннулазимукумуха ва антум лаха карихун." Ey, sen өзүң жактырбай жатсаң, мен сага лазим кылып коеюн дейт. Кыргызчасын айтканда, өзүң каалабай жатсаң, оозуң алып кеп тыгып коеюн деген сөз урматтуу тууган. Алла тыгып койгонго кадыр. Бирок Аллах Таала мажбур кылбайт, түшүнүктүүбү? Ошондон мажбур болуп калыштан алдың, ыктыярыбыз менен ар бирөөбүз бул күндөрдү өзүнүн ордуну берип туруп, адамдарга жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, албетте колубуздан келишинче жардамыбызды берип, дуа кылып, орозо менен өткөрүүнүн аракетин кылайлы.